Bismillah. Allah suygan pendeler kitabinden bir hadis okup bereyim. Müçölörдү zinadan saktоо. İnsan denesindeki her bir müçösünün zinası var. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген. Göz zina kılat. Anın zinası namahram ayaldarga karoo. Til zina kılat. Anın zinası aram nerселерди сүйлөө. Kol zina kılat. Anın zinası aramды karmoo. Жүрөк болсо каалайт жана эңсейт. Мунун баарын жыныстык мүчө же зина кылып тастыктайт, же зынадан тыйылып аны жалганга чыгарат. Бухари жана Муслим риваятында келген экен. Ошо бул хадисте айтылгандай, акыркы күндөрү өзгөчө оронгон мусулман карындаштар интернетке ашыкча эфирлерге чыгышып, оңунан, солунан, туурасынан, жамбашынан, ар жеринен бийге түшүп кыйшаңдап, өтө эле көп ашыкча эфирлерге чыгып атышат, сүрөттөрүн, видеолорун жарыялаа кылып атышат. Бул ачыктан ачык зына арам экени бир нече хадис аяттарда, тафсирлерде айтылып, тамлар эскертип келе атат. Алла Таала Куранда айтат экен: "Ыймандуу аялдарга айткын, алар сулуулуктарын көрсөтүшпөсүн" деп Алла Таала өзү айтып атат. Бир нече аяттар, бир нече хадистер келет да, тафсирлери келет. Ошого биз өзгөчө ыймандуу, ыйман жолуна түшкөн карындаштарга эскертебиз. Эртең бирси күнү өлүп калсаңар, сүрөтүңөр калып кетет. Өлбөсөңөр деле бирөөлөр сүрөттөрүңөрдү азыр сактап алса дагы көрүп, суктанып, сөзсүз суктанат, сөзсүз шахват болот. Сөзсүз бир калоо сезимдер ойгонот да. Чоң күнөөгө батып атасыңар. Ошондой аялдар, сулуулуктарын жашырбаган аялдар, чачтарын жашырбаган аялдар тозокко түшөт деген хадистер деле келет. Чогуу эже айткан. Зынакор деп Абдулгапар Усмановду айткан, андайлар зынакорлор деп. Ошого карындаштарга эскертем мен. Эми орон электерге деле эскертебиз негизичи. Бирок эми оронгондор динге келди деген бир жакшы үмүт да. Ошого карындаштар ошол эфирлерге чыкканда азайткыла, жок кылгыла. Өзгөчө үй бүлөсүн, аялын, кыздарын чыгарган эркектерге дагы бир чоң эскертүү. Бул кылганыңар Аллага жакпайт, өтө чоң күнөө. Эскерткин эскертүү имандууларга пайда берет дейт.